Рахмат чоң. Менде да ушул мындай маалымат азыраак да, ушу кепилдик фонд боюнчачы. Мен айтат элем, качан түзүлгөн, бүгүнкү күндө канча көлөмү кредитования, шуну бир айтып койсоңор коомчулукка. Мы пригласили директора гарантийного фонда, он сейчас всю информацию предоставит. Урматтуу депутаттар, регионалдык гарантиялык фонддор 2011 жылдан баштап түзүлгөн. Алар бүгүнкү күндө статистикалык данныйларын Олег Михайлович айтты. Мен аны кайталабай эле коеюн. Бүгүнкү күндө эң негизги бүт гарантиялык фонддордун капиталы 620 миллион сом болот. Ачык акционердик коом менен кошулгандачы. Биз ачык акционердик коом бүгүнкү күнгө чейин 755 миллион сомго гарантия берилген. Жок, өзүңөрдүкүн айткылачы, мен регион эмес, силерди сурап атам. Ошо өзүбүздүкү, биздики 2018 жылы 31 декабрга статистикасы мындай да. Биз 656 ишкерлерге гарантия бердик. Гарантиянын көлөмү 755 миллион сом. Банктар 2 миллиард 700 миллион сом кредит каражатын ишкерлерге 755 миллион эмненин эсебинен алдыңар? Кайдан алдыңар акчаны? Бизде башында 282 миллион сом капитал болгон. Былтыр 300 миллион сом да кошумча өкмөт капитал берди. Андан тышкары биз Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 200 миллион сом кредит катары алганбыз. Булак демек мамлекет элдин чөнтөгүнөн келген бюджеттин акчасы, анан Орус-Кыргыз фонду экен да. Башка дагы кандай бир ойлорду ойлонуп атасыңар? Башында эле биз 8 жылдан бери иштеп атабыз дейсиңер, эмне изденип, эмне каражат тарттыңар дагы? Ачык акционердик коом 2016 жылы түзүлгөн. Ошондо бюджеттен 72 миллион сом алынган, 210 миллион же болбосо 3 миллион доллар Азия өнүктүрүү банкынан грант катары берилген да Кыргызстанга. Анан ал бюджетке түшкөн, анан бюджет аркылуу ачык акционердик коом. Демек башка жактан да тарткан булактар жок. Риск көбүрөкпү деп атам да, тобокелчилик. Бюджеттен эртең келбей калса эмне болот анда? Токтой. Бүгүнкү күндө эме гарантиялардын кайтарылугу 99%, 99%. Мен аны айткан жокмун, тобокелчилик. Мен башканы айттым, сиз түшүнгөн жоксуз да. Мейли анда айткылачы, шу гарантия берип атканда күрөөгө коебу? Залог берилеби же эмне болот? Жок. Залогу жок эле жөн эле берилет да гарантия. Банкка биз мыйзамга ылайыктуу биз 50% кредиттин көлөмүнүн 50% чейин бере алабыз. Ишкер биринчи банкка кайрылат, банктан эгерде күрөөсү жетишпесе бизге кайрылат, банк аркылуу. Биз болсо ошо 50% чейин кредиттин көлөмүнө чейин бере алабыз. Силер күрөөсү жок, эчтеке жок эле берип коесуңар. Же банк силерге кайрылабы, же ишкер өзү кайрылабы? Банк кайрылат. Банкта 50% чейин ишкердин күрөөсү бар. Анда орточо проценттик ставкасы канча? Банктар 6%-тан 18%-га чейин кредитти берет. Биз болсо өзүбүздүн гарантияга приоритеттик тармакка 2% алабыз. Бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өндүрүш. Калган тармактарга 2,5% гарантиянын көлөмүнөн бир жолу бүт канча срокко берилсе, 3 жылга, 5 жылга берилсе да бир эле жолу башында алынат. 18% деп айттыңыз, ошого чейин депчи. Анда коммерциялык банктарга дали берилет экен да, ошо. Жок, мен коммерциялык банктардын кредиттин процент ставкасын айтып атам да, алар 6%-тан 7-си да бар, 10-у да бар, 12-си да бар, 18-си да бар. Сиздердин кепилдик фондтун Орус-Кыргыз фондунун менен иштетсе болобу кредит алып атканда, же өкмөттүк программа менен берилип аткан кредиттерге? Биз Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен иштеп атабыз. Сиздер кепилдик берип атасыздар, булардан алам дегенде дагы. Же Орус-Кыргыз фондунан акча алып иштетип атасыңар башкалар? Жок, эки тарабы тең бар. Биз 200 миллион сом алганбыз, аны иштетип атабыз. Андан тышкары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бир 10-15 коммерциялык банктар менен иштейт. Ошолордун каражаты менен колдонуп берилген кредит менен ишкерлер бизге кайрылгандары да көп. Аларга биз гарантия берип атабыз. Региондордогу көлөмүн айткылачы мага.
Бишкек чүйдө канча, Нарын көлдө канча, Ош Жалал Абадта канча? Бишкекте 24% гарантия берилген. Ош обласы боюнча биригип 16%, Баткенде 7%, Жалал Абадта 7%, Нарын областында 18%, Талас областында 3%, Чүй областында 17%, жана Ысык-Көл областында 8% биздин гарантиялар берилген. Демек, Бишкек менен чүйдө 41% экен да? Ооба. Ушунда региондорго да мындай бардык жагына бирдей алып кетиш керек го деген ойду айткым келип атат да. Көп эле аккумуляция бизде чүй Бишкекте болуп калып атат. Мына президентибиз да региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялап атат. Ушул боюнча иш алып барыш керек. Анан мына бир эле кепилдик фонд деп эле түзүп албай, Олег Михайлович, это вам больше касается, как политика у вас же экономики, да, министерство. Ушундагы кеңейтиш керек го деп атам да, мүмкүнчүлүктүү ишкерлер көбүрөөк бериш керек. Венчурлук инвестициялык фонддордон, жана страп проекттер деп айтып кетип атат. Ошолор боюнча да көбүрөөк кеңирлик шарт түзүп бериш керек. 10 секунд. Бул мыйзамда негизинен улуттук банк тарабынан көзөмөлдүү күчөтүлүп атыптыр да, бул берилип атыптыр, менин түшүнүгүмдө. Ушунда бул өтө эле мындай зарегулируемость болуп кетпейби эртең ишкерлергечи? Толкунбек. Да, абсолютно верно, Азимович. Данный законопроект, он принципиально отличается от нынешней ситуации в том, что он вводит требования по учетной регистрации и дальнейшему надзору со стороны Национального банка за деятельностью данных финансово-кредитных, этих организаций в формате гарантийных фондов. Это необходимо для того, чтобы снять риски для банковской системы и для конкретных банков, которые с данным фондом работают, потому что отсутствие нормативов и отсутствие надлежащего надзора может повлечь за собой риски невозвратности кредитов и устойчивость конкретного банка или даже всей банковской системы в целом. Именно в этой связи мы предлагаем ввести данную норму. Национальный банк тоже данную норму поддерживает. Рахмат. Уважаемый Алла Азимович, сурооңузга рахмат. Бүгүнкү күнү жаңы мыйзам өзгөртүүлөр киргизип атканда улуттук банктын астына гарантийный фонд көзөмөлдүгүн астына кирет да. Мындан тышкары бул уже лицензируемый деятельность болуп калат да. Мурун улуттук банк эч тиешеси жок болчу да гарантийный фонддордун иштерине. Бул эмне үчүн бүгүн айтып кетишпедиби? Жалпы 6 гарантийный фонддордун портфели 30 миллиондон ашык да. Бүгүнкү күнү гарантийный фонд, акционерное общество, мамлекеттик гарантийный фонд, уставной капиталы уже 500 миллионго жетип калды да. Өкмөттүн да пландары бар, бул гарантийный фонддун үстөк капиталын чоңойтуулаганга. Ошондуктан бул мыйзамга өзгөртүүлөр туура киргизилип атат. Бул эми улуттук банктын көзөмөлүнүн астына өтүш керек.